Саламатсыздар, урматтуу биздин кардарлар. Мен атым Бакырдинов Уларбек Бейшенбекович, Адекс курулуш компаниясынын башкы директору. Биз азыр февралдын башы, 9-февраль 2023-жыл жаңы башталып аткан объектибизге келдик. Бул объектибиз болсо Манас айылында жайгашкан, аэропортко кетип аткан Бишкектин жанында. Мисал катары бизден кардарлар көп сурайт. Силер курулушту качан баштайсыңар? Жаз менен баштайбызбы, май менен баштайбызбы, апрель менен баштайбызбы депчи. Бирок биздин курулуштун эң бир өзгөчөлүгү биз кышы жайы курулушту куруп кете беребиз. Азыркы учурда да биздин бүтүп аткан объектилерибиз бар, азыркы учурда башталып аткан объектилерибиз бар, фундаменти куюлуп жаткан объектилерибиз бар да. Мисал катары бул конкреттүү объект жөнүндө айтсак, бул объектинин фундаментин бизге кардарыбыз өзү куюп берди. Биз менен биринчи планын, проектисин макулдашып, толук сметасын чыгарып, андан кийин фундаментин өзү агалары менен, инилери менен өзлөрү куймай болуштагы фундаментин бизге дайындап беришти. Биз болсо, Кудай буйрса, азыр дуалдан баштап иштерин улантып кетебиз буйрса. Азыр сиз биздин видеону толук көргөнгө аракет кылсаңыз, биз сизге курулуш кантип жүрүткенин, фундаментке сип панель неге бекилет экенин жана ошондой эле бизде кардарларда эң негизги суроолор болгон курулуучу балдар кайсы жерге жайгашат, кандай болот, эгерде ал жерде бизде мүмкүнчүлүк жок болсо деп сурап кетишет да. Ошол суроолорго биз силерге жооп кайтарып беребиз. Азыр биз сиздерге өзүбүздүн сип панелдин ортосуна кетчү. Ар бир өзүңүздөр билгендей сип панель ар бир 1 метр 25 сантиметр сайын экөөнү бириктирүүчү, эки сип панелди бириктирүүчү жана үйдүн кабыргасын милдетин аткарган катары, эме катары, материал катары тактай кетет. Өзүңүздөр көргөндөй азыр бул сип панель кетчү тактайларды көрсөтүп атабыз. Анан өзүңүздөр могу видеодон көрсөңүздөр болот. Могул тактай кызыл болуп турат. Бунусу болсо өзүнүн тактайдын өңүндө турат да. Себеби дегенде биз ар бир объектиде ошол курулуп аткан жерге алып келип тактайларды мондой болгон атайын өрткө, курт кумурскага каршы огнебиозащита деп коет, ошондой менен обработка кылабыз да. Ошо менен обработка кылганда тактай мондой кызыл өңгө түзөлүп калат. Же болбосо бул огнебиообработканын өңү жогу дагы бар. Андан эч бир айырма болбойт, мындай өң өзгөрбөйт да. Бирок аны дагы объектке апарып атайын обработка жасап, мындайча айтканда кардар өз көзү менен көргүдөй болот. Азыр бул жерде фундамент турат. Фундаменттин жанында дуалга кетчү сип панелдер дайын турат, Кудай буйрса. Анан могул жерден тактайды көрсөңүздөр болот да. Бул тактай дуалдын мындайча айтканда линиясы менен кетет да. Анан ушул тактай фундамент менен дуалды бириктирүүчү материал катары эсептелет да. Ал тактайдын астына биз атайын тол кетиргенбиз, кара кагаз. Кара кагаздын үстүнөн тактай жатылат. Тактай болсо немецкий атайын анкерный болттун бир түрүндөгү шуруптар бар. Ошолор менен бекитилет дагы. Бул аябай бекем болот да. Анан мунун үстүнө деген пена чачылат, строительный монтажный. Анан пенанын үстүнөн анан сип панель кийгизилет дагы. Андан тышкары болттор менен бекитилет. Анан көп учурда биздин объектилерде эмес, ал эми кээ бир кардарлар өзүлөрү салган учурда же болбосо жакшы сип панелди билбеген компаниялар менен салдырган учурда бир ката кетиришет да. Өзүңүздөр видеодон көргөндөй, азыр биздики үйдүн ичинде шагыл толтурулган, фундаменттин ичине трамбовка болгон, бирок стяжка куюлган эмес да. Себеби дегенде, бул тактай менен фундаменттин ортосунда экөө мындай түз болбогон себептен дайыма кичинекей шел калып калат да, то есть мостик холода деп коебуз орусча айтканда. Ошол жерден анан кышкысын мустак аба кириши мүмкүн дагы, үйдүн ичинде мындай стенанын түбүндө көгөрүү пайда болушу мүмкүн да. Нын пайда болушу мүмкүн, конденсат болушу мүмкүн да. Ошондой болбош үчүн биз милдеттүү түрдө стяжканы, жылууланган стяжканы дуал көтөрүлгөндөн кийин куюп, нол экөөнүн бириккен жерин көмүп кетебиз да. Ошондой маселе жаралбайт. Мисал катары мага көчөгөн эле бир кардарыбыз келип кетти, чоң гостиница курушкан экен өзүлөрү колу менен. Анан ал кардарыбыз айтып берип атат, ошол эки маселе менен биз аябай мындай жолугуп кыйналдык дейт да. Биринчиси дуалдардын түбүнөн суук өтүп көгөрүү маселесинде, экинчисинен болсо үйдө өзүндө буу пайда болуп атты дейт да. Себеби дегенде вентиляционный система жок болгондон дейт. Анан кийин кайра коюшка туура келди дейт да. Ошол себептен курулуш технологияда эч бир мандем жок, маселе жок, эч бир мындайча айтканда минусу жок. Болгону ошол курулуш технологияны туура курбай койгондон маселе жаралып калышы ыктымал. Ошол себептен ушул нерсеге көңүлүңөрдү буруп кетем. Эгер өзүңүздөр кура баштап калсаңар, ушул нерсеге мындай баамдап, баса белгилеп кеткиле.
бизде кардарлар көп учурда сурайт да, сип панелдин стандарттын размери 2,5 болсо бийиктиги, мен үйүмдүн дубалынын бийиктигин 3 метр кылам десем, 2,80 кылам десем, 3,30 кылам дешет. Кээ бир учурда чоң помещение курабыз дегенде 4 метр кылабыз дешет да. Ошол учурда кандай болуп калат деп бизден көп сурашат да. Ошолго силерге атайын азыр мына жумуш жүрүп аткан жеринен видеону көрсөтүп берели дедик. Өзүңүздөр көргөндөй бул үйдүн проектисине кардардын каалоосуна жараша үйдүн бийиктиги 2,80 метр болгон да. 2,80 метрге ылайыкталып, мынакей сип панелдери ушундай атайын кесилип, жана азыр көрсөңүздөр видеодо балдар бул жерге атайын мындайча айтканда место калтырып атышат, тактай киргизип, эки сип панелди бириктирип узартканга. Ошондуктан сиздин үйүңүздүн проектиси канча метр кылам десеңиз, ошол проектиңизге жараша биз ылайыктап, кошуп, улап, сип панелдин бийиктигин, дубалдын бийиктигин ылайыктап кете беребиз. Эң негизги бир суроолордун бири, көп кардарларыбызды мындайча айтканда ойго батырган нерсе, бул куруучу балдар кайсыл жерге жайгашат жана ким ошол маселеге жооп берет дегени да. Эми биз ар бир объектибизде ошол объектинин жеке ситуациясына жараша чечип кете беребиз бул маселени. Кээ бир учурларда биз боз үй тигип атабыз, кардар менен макулдашып, кээ бир жерде палатка тигип атабыз, кээ бир учурда времянкага кирип жашап туруп атышат балдар, же болбосо квартира бар болсо жакын жерде квартира снимать этип ошол жерде жайгашкан да учурлар болуп турат да. Эми аны ар бир объектинин конкреттүү характеристикасына жараша чечип кете беребиз да. Мисал катары азыр бул Манас айылындагы объектибизде андай мүмкүнчүлүк жок болгон себептен биздин куруучу балдар өзүңүздөр көргөндөй сип панелден эле чакан өзлөрүнө мындайча айтканда үй ылайыктап алышкандагы азырынча ушул жерде кечкисин түнөп турушат. Жана бул үйдүн колдонуп аткан дубалдары кайра эле сиздин үйүңүзгө дубалга колдонуп кетет. Ошол себептен бул маселени сиз менен кеңешип туруп, биз оңой эле чечип кете беребиз. Эми урматтуу кардарлар, биз силерге негизги салынып аткан үйдүн проектиси жөнүндө маалымат берип кетели. Үй өзү кенен үй, террасасын эске албаганда 220 чарчы метр, ал эми террасасы менен 240 квадратный метр. Мисал катары биздин куруучулар объектиге барганда мондой сыяктуу болгон проекти менен иштешет. Бул жерде өзүңүздөр көргөндөй биздин офистен архитектор толугу менен проектини чийип берет. Бул жерден биринчи план фундамент алат. Мисал катары бул объектиде кардарыбыз өзү куюп берди бизге. Фундаментин куюп, жана ичин толтуруп бергенин өзү кылып берди да. Андан кийин болсо биринчи этаждын проектиси кетет. Мисал катары бул проекти жөнүндө айтып кетсек, үйдүн ичинде кичинекей прихожка бар. Прихожкадан кирип кеткен өзүнчө дагы бир технический комната бар. Кааласа келечекте аны топко кылып койсо болот да. Жана ошондой эле негизги коридорго киргенде, коридор бир эле учурда холдун дагы функциясын аткарат. Ошол эле жерден биз ата-эненин спальнасына кирип кетсек болот. Жана ошондой эле кухняга, чоң залга кирип кетсек болот. Жана залдан террасага чыгып кеткенге мүмкүнчүлүк бар. Ошол эле жана айтып аткан холдон биз экинчи этажга көтөрүлүп кетебиз. Экинчи этаждын ортосундагы лестницада сан узул бар биринчи этаждын. Биз андан кийин кайра экинчи этажга көтөрүлгөндө бул үйдүн дагы бир өзгөчөлүгү экинчи этаждын көтөрүлгөн учурунда коридордо дагы бир чоң кенен холл бар. Ошол эле жерден биз 3 спальняга, 3 уктоочу бөлмөгө кирип кеткенге мүмкүнчүлүк алабыз. Жана дагы бир экинчи этаждагы сан узул бар. Ошондой эле бул үйдө балкон дагы камтылып кеткен. Үй өзү жогоруда айтып кеткендей чоң үй. Үйдүн толук общий квадраты 240 чарчы метр. Ал эми террасасын кошпосок 220 чарчы метрди түзөт. Эми бул үйдүн биз силерге баасы жөнүндө маалымат берип кетели. Жогоруда белгилеп кеткендей фундаментин кардарыбыз бизге өзү куюп берди, ичин толтуруп берди. Биз болсо кийинки жумуштарын алып кеттик. Кийинки жумуштар болгондо биз бул үйдүн дубалдарын көтөрүп, бир этаж менен экинчи этаж ортосундагы межэтажный перекрытиясын коюп, экинчи этаждын дубалын коюп, чатырын пенополистирол бетон менен жылуулап, жана ошондой эле крышасын, чатырын жаап, ветровой карниз, водосток, суу аккыч, желоб дегендердин толугу менен коюп кетебиз. Үйдүн сырткы бетин коостоп беребиз.
пластиковый терезелери толугу менен орношкон болот. Сырткы брондолгон эшиги бекитилип коюлуп кеткен болот. Электромонтаж болсо толугу менен медно-монолитный кабель менен точка автомат, мындайча айтканда заземление дегендердин баары коюлуп установка болгон болот. Андан тышкары болсо биз сантехнический вход выход системаларын толугу менен дайындайбыз. Ички үйдүн ичиндеги коммуникация дайын болот. Ошондой эле биз бүт дубалдын каптап гипсокартон менен анын сыртынан биринчи слой шпатлевкасын тартып беребиз. Ошондой эле биринчи этаж менен экинчи этаждын ортосундагы лестницанын темир каркасын жасап кетебиз. Биринчи этажга болсо жана мен жогоруда видеодо белгилеп кеттим. Дубалдар көтөрүлүп бүткөндөн кийин биз жылууланган пенополистирол бетон менен стяжканы куябыз дагы, мостик холодо болбош үчүн көмүп кетебиз дагы, анын үстүнөн наливной пол куюп кетебиз. Наливной полдун үстүнө болсо кийин уже ламинат таштай берсе болот. Жана ошондой эле эң негизги маанилүү нерселердин бири бул үйгө вентиляционный системаны да биз коюп кетебиз. Ошол стадия менен биз кардарыбызга тапшырып беребиз. 90% жумушу бүткөн болот. Бул под евро ремонт деген деңгээлге чейин кардардын кийинки өзү кылчу жумуштардан болсо обой чаптамай, ламинат төшөмөй, натяжной потолок тартмай, ички межкомнатный эшиктерди коймой, жана унитаз, раковина, кафелин орнотмой и лестницанын сыртын каалаган материал менен кооздомой калат. Биз 90% жумушун бүтүрүп бергенде бул 240 чарчы метрлик үйдүн фундамент менен засыпкасын эске албаганда биз азыр бул үйдү 3 миллион 300 миң сомго жасап берип жатабыз, кардар менен макулдашылган материалдар менен. Эгерде сиз дагы заказ кылып калсаңыз, ушул сумманын тегерегинде айланат. Бирок сумма башкача болот. Себеби ар бир кардар менен макулдашылганда ар бир материалдын баасын өзүнчө такташабыз. Мисал катары бул кардарыбызга биз башында сметаны макулдашып жатканда эсептегенде фундаментке 490 миң сом кетет деп эсептегенбиз. Бирок кардарыбыз мен фундаментте инилерим менен агаларым менен өзүм куяйын деп өзү куйган болчу. Биз фундаментин куюп бүткөндөн кийин кардарыбыздан сурасак 600 миң сом сарптадык деп айтты. Ошону менен эгерде биз фундамент менен засыпкасын дагы эске алганда, биздин сумманы эске алганда бардыгы биригип 3 миллион 900 миң, 3 миллион 800 миң, 4 миллион сомдун тегерегине чамалап барат. Мисал катары бул үй 90% жумушун бүтүрүлгөнү 3 миллион 800дөн 4 миллион сомдун плюс минусу менен чыгат. Так сумманы болсо сиздер менен отуруп туруп фундаменттин бийиктигин, дубалдын бийиктигин, чатыр эмне материалдан жабылат деп ар бир материалдын баасын такташкандан кийин так сиздин каалооңузга жараша сиз элестеткен үйдүн баасы чыгат. Сиздин кыялыңыздагы заманбап жылуу үйдү биз сизге куруп беребиз.